15-bölüm. Шамуэл Шабулга мындай деди: Теңир өз эли Исраилдин үстүнөн сени падыша кылып майлоого мени жиберген. Эми Теңирдин үнүнө кулак сал. Себайот Теңир мындай дейт: Мен амалыктыктардын Исраилга эмне кылганын, ал Мисирден келе жатканда жолдо ага кандай каршы чыкканын эстедим. Эми бар да амалыктыктарды талкала. Анын эмнеси бар болсо, ошонусунун баарын жок кыл. Аны аяба, эркегинен аялына чейин, өспүрүмдөн эмчектеги баласына чейин, өгүзүнөн коюна чейин, төөсүнөн эшегине чейин кырып сал. Шабул элди чогултуп, Телайимде санап чыкканда, Исраилдыктардан 200 000, Жүйүт уруусунан 10 000 жөө аскер болду. 5. Анан Шабул амалыктыктардын шаарына жетип, өрөөнгө буктурма койду. 6. Анан ал кейниликтерге мындай деди: Мен силерди амалыктыктар менен кошо кырып салбашым үчүн алардын арасынан бөлүнүп чыгып кеткиле. Анткени силер Исраилдыктарга Мисирден келе жатышканда жакшылык кылгансыңар. Ошондо кейниликтер амалыктыктардын арасынан бөлүнүп чыгышты. Ошондо Шабул амалыктыктарды Хабиладан тартып Мисирдин алдындагы Шур аймагына чейин талкалады. Амалыктыктардын падышасы Агакты тирүүлөй колго түшүрдү. Ал эми бүт элди кылычтап кырды. Бирок Шабул жана эл Агакты эң жакшы койлор менен өгүздөрдү, бордолгон козуларды, бардык жакшы нерселерди жок кылууну каалашкан жок. Начар жана эч нерсеге арзыбаган нерселерди гана жок кылышты. Ошондо Шамуэлге Теңирден мындай сөз болду: Мен Шабулду падыша кылып койгондугума өкүнүп жатам. Анткени ал менден бурулуп кетти. Менин сөзүмдү аткарган жок. Ошондо Шамуэл кайгыга батып, түнү бою Теңирге сыйынды. Шамуэл эртең менен эрте туруп Шабулга жоолукканы жөнөдү. Шабулдун Кармелге чыгып, өзүнө эстелик тургузуп, Гилгалга түшкөнүн Шамуэлге билдиришти. Шамуэл Шабулга келгенде, Шабул ага мындай деди: Сага Теңир батасын берсин. Мен Теңирдин сөзүн аткардым. Шамуэл ага: Анда эмнеге мага койлордун маараганы, өгүздөрдүн өкүргөнү угулуп жатат деди. Шабул ага: Буларды амалыктыктардан алып келишти. Сенин Кудай Теңириңе курмандыкка чалуу үчүн эл эң мыкты койлор менен өгүздөрдү өлтүрүшкөн жок. Башкасын кырып салдык деп жооп берди. Ошондо Шамуэл Шабулга: Кое тур, түндө Теңир мага эмне деп айтканын сага айтып берейин деди. Шабул ага: Айт деди. Шамуэл мындай деди: Исраил урууларынын башчысы болгонуңда, Теңир сени падыша кылып майлаганда, сен өзүңдү кичинекейле адаммын деп эсептечү эмес белең. Теңир сени бар күнөөкөр амалыктыктарды кыйрат, аларды кырып жок кылгыча согуш деп жөнөткөн. Эмне үчүн сен Теңирдин тилин албай, олжоого жутунуп, Теңирдин алдында жаман иш кылдың? Шабул Шамуэлге мындай деп жооп берди: Мен Теңирге тил алдым. Теңир жиберген жакка барып, амалыктыктардын падышасы Агакты алып келдим. Амалыктыктарды болсо кырып салдым. Бирок эл Гилгалда Кудай Теңириңе курмандык чалуу үчүн колго түшкөн олжоонун, койлордун, өгүздөрдүн эң жакшыларын алды. Шамуэл мындай деди: Бүтүндөй өртөлүүчү курмандыктар, башка курмандыктар кантип эле Теңирге тил алуудан артык болсун? Тил алуу курмандыктан артык, башы үйүү кочкорлордун майынан артык. Анткени моюн сунбастык сыйкырчылыктай эле, каршы болуу бутка табынуучулуктай эле күнөө. Сен Теңирдин сөзүн четке каккандыктан, падыша болбошуң үчүн ал да сени четке какты. Шабул Шамуэлге: Мен күнөө кылдым, анткени Теңирдин буйругунда сенин сөзүңдү да аткарган жокмун. Элден коркуп алардын айтканын кылдым. Эми менин күнөөмдү кечир, мени менен кайт, мен Теңирге табынайын деди. Шамуэл Шабулга: Мен сени менен кайтпайм, анткени сен Теңирдин сөзүн четке кактың. Исраилга падыша болбошуң үчүн Теңир да сени четке какты деди. Анан Шамуэл бурулуп кетмекчи болду. Бирок Шабул аны этегинен кармаганда этеги айрылып кетти. Ошондо Шамуэл мындай деди: Теңир бүгүн сенден Исраил падышачылыгын тартып алып, аны сенден жакшы жакыныңа берди. Исраилдин ишенимдүүсү жалган айтпайт, өкүнбөйт, анткени өкүнгүдөй ал адам эмес. Шабул: Мен күнөө кетирдим, бирок сенден суранам, бүгүн элимдин аксакалдарынын жана Исраилдин алдында мага урмат көрсөтүп, мени менен кайт. Мен Кудай Теңириңе табынайын деди. Ошондо Шамуэл Шабул менен кайтып келди. Шабул Теңирге табынды. Андан кийин Шамуэл амалыктыктардын падышасы Агакты мага алып келгиле деди. Титреген Агак Шамуэлдин алдына келип, чын эле өлүм ачуусу өтүп кеттиби деди. Бирок Шамуэл: Сенин кылычың аялдарды балдарынан кандай ажыратса, аялдар арасында сенин энең да уулунан ошондой ажырасын деди. Ошентип Шамуэл Агакты Теңирдин алдында Гилгалда жара чапты. Анан Шамуэл Рамага кетти. Шабул болсо өзүнүн үйүнө, Шабулдун гибасына кетти. Шамуэл көз өткөнчө Шабул менен көрүшкөн жок. Бирок Шамуэл Шабул үчүн кайгырды, себеби Теңир Шабулду Исраилга падыша койгонуна өкүндү. 13-бөлүм.
ар бир адам жогорку бийликтегилерге баш ийсин. Анткени Кудайдан болбогон бийлик жок, бийликтин баарын Кудай орноткон. Мына ошондуктан бийликке каршы чыккан адам Кудайдын тартибине каршы чыккан болот. Каршы чыккандар болсо өздөрүн жазага дуушар кылышат. Анткени башчылардан жакшы иш кылгандар эмес, жаман иш кылгандар коркушат. Бийликтен корккуң келбесе, жакшы иштерди кыл. Ошондо андан мактоо угасың. Анткени башчы Кудайдын кулу, ал сага жакшы болуш үчүн коюлган. Эгерде жаман иш кылып жатсаң корк, себеби ал бекиринен кылыч алып жүрбөйт. Ал Кудайдын кулу, жаман иш кылгандарды жазалоо үчүн коюлган. Ошондуктан жазадан корккондуктан эле эмес, абийириңердин таза болушу үчүн да баш ийишиңер керек. Ошон үчүн салык да төлөп жатасыңар. Анткени алар Кудайдын кызматчылары ар дайым ошол иш менен алек болушат. Ар кимге өз тиешесин бергиле. Кимге салык төлөө керек болсо, салык төлөгүлө. Кимге бажы акысын берүү керек болсо, бажы акысын бергиле. Кимден коркуу керек болсо, корккула. Кимге урмат көрсөтүү керек болсо, урмат көрсөткүлө. Бири-бириңерди сүйгөндөн башка эч кимге, эч нерсе менен карыз болбогула. Анткени жакынын сүйгөн адам мыйзамды аткарган болот. Анткени ойноштук кылба, киши өлтүрбө, уурлук кылба, башка бирөөнүкүнө көз артпа деген жана башка осуяттардын баардыгы өзүңдү кандай сүйсөң, жакыныңды да ошондой сүй деген сөз менен жыйынтыкталат. Сүйүү жакында жамандык кылбайт. Демек сүйүү мыйзамдын аткарылышы. Уйкудан ойгоно турган убакыт келгенин билишиңер керек. Анткени биз ишенип калган убакка караганда азыр бизге куткарылуу жакын. Түн өтүп баратат, күн жакындап калды. Ошондуктан караңгылыктын иштеринен баш тартып, жарыктын куралдарын астына алы. Шапар тебүүнү жана ичкиликти, аял эркек жандуулукту жана бузуктукту, уруш талашты жана көрө албастыкты калтырып, күндүз жүргөн сыяктуу өзүбүздү жакшы алып жүрөлү. Теңирибиз Иса Машаяк менен тыгыз байланыштуу болгула. Денеге кам көрүүнү кумарга айландырбагыла. 52 бөлүм. Сидкия падыша болгондо 21 жашта эле. Ал Иерусалимде 11 жыл падышачылык кылды. Анын энесинин ысымы Хамутал, ал Либналык Жеремиянын кызы. Ал анда Теңирдин алдында Жаяким кылган жаман иштердин баарын кылды. Ошондуктан Теңир Иерусалим менен жүйүткө катуу каарданып, аларды өз жүзүнөн четке какты. Ошондо Сидкия Бабыл падышасына каршы чыкты. Анын падышачылыгынын 9-жылы 10-айдын 10-күнү Бабыл падышасы Небухаднецар өзүнүн бүт аскери менен Иерусалимге келип, аны курчап, анын тегерегине жал курду. Ошентип шаар Сидкия падышанын падышачылыгынын 11-жылына чейин курчоодо турду. 4-айдын 9-күнү шаарда ачкачылык күчөдү. Ал жердин эл үчүн нан калбай калды. Шаар дубалы талкаланып тешилди. Ошондо бардык аскер адамдары качып жөнөштү. Алар түн ичинде падыша багынын жанындагы эки дубалдын ортосундагы дарбазадан чыгып, чөлгө кеткен жол менен жөнөштү. Каздимдер болсо шаардын айланасында турушкан. Каздим аскерлери падышанын артынан кууп жөнөштү. Алар Сидкияны Жерихо түздүгүндө кууп жетишти. Ошондо аны өзүнүн аскерлери таштап, туш-тушка качып кетишти. Алар падышаны колго түшүрүп, Хамат жериндеги Риблага, Бабыл падышасына алып келишти. Падышага ошол жерде өкүм чыгарды. Бабыл падышасы Сидкиянын уулдарын Сидкиянын көз алдында сайып өлтүрдү. Ошондой эле жүйүт төрөлөрүнүн баардыгын Риблада сайып өлтүрдү. Сидкияны болсо эки көзүн оюп, жез кишен менен кишендеди. Анан аны Бабыл падышасы Бабылга алып кетти. Зынданга каматып салды. Ал көз өткөнчө зынданда болду. 5-айдын 10-күнү бул Бабыл падышасы Небухаднецардын бийлигинин 19-жылы эле. Бабыл падышасынын алдында турган кайтаруучулардын башчысы Небузарадан Иерусалимге келип, Теңир үйүн, падышанын үйүн, Иерусалимдеги бүт үйлөрдү өрттөп жиберди. Бардык чоң үйлөрдү өрттөп жиберди. Анан кайтаруучулардын башчысы менен болгон бүт Каздим аскерлери Иерусалимдин айланасындагы бардык дубалдарды кыйратышты. Эл ичиндеги жардыларды, шаарда калган башка элди, Бабыл падышасына өтүп кеткендерди, жалпы эле карапайым элдин калган калдыгын кайтаруучулардын башчысы Небузарадан туткундап кетти. Кайтаруучулардын башчысы Небузарадан бул жердеги элдин жакырларынын бир нечесин гана жүзүмдүктөрдү багууга, жер айдоого калтырды. Ал эми Теңир үйүндөгү жез мамыларды, жезден жасалган астына койгучтарды, Теңир үйүндөгү жез чараны Каздимдер сындырып, алардын бардык жезин Бабылга алып кетишти. Кудайга кызмат кылууда колдонулуучу казандарды, калактарды, бычактарды, чараларды, кашыктарды жана жез идиштердин бардыгын алып кетишти.
табактарды, кычкачтарды, чөйчөктөрдү, казандарды, чырагдандарды, жыпар-жыттуу заттар түтөтүлүүчү идиштерди, алтындан болобу, күмүштөн болобу, бардык идиштерди кайтаруучулардын башчысы алып кетти. Ошондой эле Сулайман падыша Теңир үй үчүн жасаган 2 мамыны, 1 жез чараны, анын астында турган 12 жез өгүздү алып кетишти. Аларга кеткен жездин салмагын таразалоого мүмкүн эмес эле. Ал мамылардын ар биринин узундугу 18 чыканак эле. Ар бир мамыны 12 чыканак чынжыр курчап турган, ичи көңдөй мамылардын калыңдыгы 4 эле болгон. Мамынын үстүндөгү таажы жезден жасалган. Таажынын бийиктиги 5 чыканак эле. Таажынын үстүндө тегерете курчалган анарлар да торда жезден жасалган. Экинчи мамынын үстүндө да ошондой анарлар бар эле. Мамынын бардык тарабындагы жез анарлардын саны 96 болчу. Тордун айланасындагы жез анарлардын саны 100 болчу. Кайтаруучулардын башчысы ошондой эле башкы ыйык кызмат кылуучу Сераяны, экинчи ыйык кызмат кылуучу Сепанияны жана босогодо турган 3 күзөтчүнү алып кетти. Шаардан болсо аскер адамдарынын башчысы болгон бир Эбнухту, шаарда падышанын алдында турган 7 кишини, бул жердин элин аскерге каттаган башкы катчыны, шаардагы элдин ичинен 60 кишини алып кетти. Кайтаруучулардын башчысы Небузарадан аларды Риблага, Бабыл падышасына алып кетти. Бабыл падышасы аларды Хамат жериндеги Риблада өлтүрдү. Ошентип Жүйүт өз жеринен туткундалып кетти. Небухадоносордун падышачылыгынын 7-нчи жылында туткундалып кеткен элдин саны 3023. Небухадоносордун падышачылыгынын 18-нчи жылында Иерусалимде 832 адам туткундалып кеткен. Небухадоносордун падышачылыгынын 23-нчи жылы кайтаруучулардын башчысы Небузарадан жүйүттөрдөн 745 адамды туткундап кеткен. Бардыгы болуп 4600 адам туткундалып кеткен. Жүйүт падышасы Жаякимдин туткундалып келгенине 37 жыл болгондо 12 айдын 25 күнү Бабыл падышасы Эбил-Мередах өзүнүн падышачылыгынын 1 жылы Жүйүт падышасы Жаякимди жогору көтөрүп зындандан чыгарды. Ал аны менен досторчо сүйлөшүп, анын тагын өзүнүн Бабылдагы падышаларынын тагынан жогору койду. Ал анын зындан кийимин алмаштырды. Жаякин өмүрүнүн аягына чейин падышаныкынан тамактанды. Анын көз өткөнчө падышадан ага күн сайын азык үзгүлтүксүз берилип турду. 30-чу забур. Ырчылар тобунун башчысына Дөөттүн забуру. Теңир сага ишенем. Эч качан уятка калбайм. Чындыгың менен куткар мени. Мага кулак сал. Мени куткарууга шашыл. Мага таштай бекем чеп бол. Мени сакташ үчүн мага баш бааналай турган үй бол. Анткени сен менин аска зоомсуң, чебимсиң. Өз ысымың үчүн мени жетеле, мени башкар. Мага жашыруун жайып коюшкан тордон мени чыгар. Анткени сен менин күчүмсүң. Рухумду өз колуңа тапшырам, Теңир. Чындыктын Кудайы, сен мени куткардың. Эч нерсеге жарабаган жалган кудайларга табынгандарды жек көрөм. Бирок Теңирден үмүттөнөм. Сенин ырайымыңа кубанам да, шаттанам. Анткени менин башыма түшкөн мүшкүлдү көрдүң. Жанымдын кыйналганын билдиң. Мени душман колуна салып берген жоксуң. Бутумду кең жерге койдуң. Мага ырайым кыл, Теңир. Анткени мен кыйналып турам. Кайгыдан көздөрүмдө, жанымда, ичимде соолуду. Өмүрүм кайгы менен өтүп бара жатат. Онтоп жүрүп жылдарым өттү. Күнөөлөрүмдүн айынан алсырап калдым. Сөөктөрүм кургады. Бүт душмандарымдын алдында шылдың болдум. Атүгүл кошуналарыма да маскара болдум. Тааныштарымдын көздөрүнө эң коркунучтуу көрүнүп калдым. Көчөдөн көргөндөр менден качышат. Мени бак өлүп калган кишидей жүрөктөрдө унутулдум. Талкаланган карападай болуп калдым. Анткени мен көп элден жаман сөз угуп жүрөм. Туш-туштан коркунуч каптады. Алар мага каршы сүйлөшүп, жанымды алыш үчүн жамандык ойлоп жатышат. Ал эми мен болсо, Теңир, сага гана ишенем. Жана менин Кудайым сенсиң дейм. Менин күндөрүм сенин колуңда. Мени душмандарымдын колунан, куугунтукка алгандардан куткар. Өз кулуңа өзүңдүн жарык жүзүңдү көрсөт. Мени өз ырайымың менен куткар. Теңир, сага кайрылганым үчүн уятка калбайм. Ал эми ыймансыздар болсо маскара болушат. Алардын үнү тозокто басылсын. Адил адамдарга текебердик менен, жек көрүү менен жалаа жаап, жалган сүйлөгөндөр тилден калышсын. Сенде өзүңдөн корккондор үчүн сактап койгон, адам баласынын алдында өзүңө ишенгендер үчүн даярдап койгон жакшы нерселер ушунчалык көп. Сен аларды адамдардын козголоңунан өз жүзүңдүн жабуусунун астында далдалап турасың. Аларды ачуу тилдерден өз далдааңа жашырып турасың. Чептери бекем шаарда мага өзүнүн кереметтүү ырайымын көрсөткөн Теңирге даңк.
Корконумда сенин көз жаздымыңда калдым деп ойлодум эле. Бирок мен сага кайрылганда сен менин сыйынуумду уктуң. Теңирдин адил адамдары аны сүйгүлө. Ишенимдүүлөрдү Теңир сактайт. Менсингендердин жазасын ашыгы менен берет. Теңирден үмүттөнгөндөрдүн баары кайраттуу болгула. Жүрөгүңөр бекем болсун.